Саламатсыңарбы урматтуу биздин сүйүктүү окуучулар. Анда эмесе биз кезектеги дистанттык окуу сабактарыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин соңку тарыхтан Азия өлкөлөрү 9 класстар үчүн. Адегенде өткөн сабакты бир сыйра кайталап алсак, РКП чечмелеши кандай эле? Экинчи суроо, СССР канчанчы жылы жана кимдердин ортосунда түзүлгөн? Жаңы экономикалык саясат ким тарабынан жарыяланган? Экинчи 5 жылдык план канчанчы жылдары болгон? 1929 жылы Сталин кандай ураганды көтөрүп чыккан СССР тарыхына? Бир аз ойлонобуз. Бул суроолорду биз өткөн сабагыбызда окуганбыз, билгенбиз. Анда эмесе экинчи суроо. Анда эмесе суроолорубуздун жообу. Россия Коммунисттик партиясы биринчи суроонун жообу. Экинчи суроонун жообу 4 республиканын, тагыраак айтканда РСФСРдин Украина, Беларусь жана Закавказье Федерациясынын ортосунда 1922 жылы 27 декабрда түзүлгөн келишим жаңы мамлекетти Советтик Социалисттик Республикалар Союзун түзгөн же түзүүнүн актисине кол коюшкан. Үчүнчү суроонун жообу жаңы экономикалык саясатты 1921 жылы мартта Владимир Ильич Ленин тарабынан жарыяланган. Ал эми экинчи 5 жылдык 1933 жылы 1937-38 жылдары болгон. Акыркы суроонун жообу 1929 жылы Сталин туташ коллективдештирүү саясатын же болбосо ураанын көтөрүп чыккан. Ушунун алкагында колхоздор, совхоздор, чарбалар, кооперативдер ишке ашып, ошонун негизинде коллективдештирүү урааны ишке ашкан. Эми бүгүнкү тема боюнча жалпы түшүнүк алып алсак, 20-кылымдын башында өзгөчө биринчи дүйнөлүк согуш жылдарында Азия өлкөлөрүндө маанилүү өзгөрүүлөр болуп өттү. Жакынкы чыгыш өлкөлөрү жана африкалык колониялар согуш аракеттеринин алкагында калышкан. Согуш майданынан алыс жайгашкан Азия элдерин орук жумуштарына салышкан. Колонияларда улуттук боштондук күрөштөр күч алып, чар жайыт улуттук боштондук кыймылынан уюшулган аң сезимдүү күрөшкө өтүү боштондук күрөшүнө алып келген. Дүйнөлүк эки согуштун, тагыраак айтканда биринчи жана экинчи, бул жерде дата турат. Биринчи дүйнөлүк согуштун бүтүшү, экинчи дүйнөлүк согуштун башталышындагы дата турат. Ортосунда чыгыш азиялык бир аз өлкөлөр гана көз карандысыздыгын сактап калууга жетише алышкан. Бирок колониялык системанын толук кулашы үчүн эл аралык кырдаал бышып жетиле элек болчу. Ошентсе да 1920-1930 жылдары өзгөчө экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Азияда 3 ири маанилүү цивилизациялык маданий алкакта колониялык система революциялык жол менен жоюлган. Бул 3 алкак өзүнчө цивилизацияга ээ болгон. Индия, Кытай жана ислам дин тиреги болуп келген түрк дүйнөсү. Тагыраак айтканда Осман империясы. Эми биз бүгүнкү темабыздын негизинен Индияны өтөбүз. Индиянын социалдык экономикалык өнүгүүсү. 20-кылымдын башында Индиянын экономикасы Британия капиталын айландыруу чөйрөсү катары метрополиянын кызыкчылыгында пайдалангандыктан шикизаттардын булагы катары жана Британия товарларын сатылчу рынок айланган. Эми Индиядан эмнелерди экспорттоп кетип турган Англия державасы? Биринчиден пахта, жүн, пальма буласы, күрүч, будай, татымалдар, плантациялык маданий өсүмдүктөр жана башкаларды түзгөн. Ал эми Индияга англичандар эмнени акча капиталын эмнеге салып турушкан? Темир жолдорго, ирригациялык курулуштарга, плантациялык өсүмдүктөргө, фабрика заводдук ишканаларды курууга, кен байрактарды казып чыгаруучу өнөр жайга жумшашкан. Өз каражаттарын англичандар ушул тармактарды жумшаса, экспорттук жүрүшүндө көптөгөн чеки заттарды, өсүмдүктөрдү алып чыгып кетип турушкан.
Сүрөттө көрүнүп тургандай Индиянын улуттук конгресси турат. Индиянын улуттук конгресси бул Индиянын тарыхында өзгөчө орду бар. Эгемендүүлүк же көз карандысыздыгын жетишүүдө Индиянын улуттук конгресси өзгөчө орунду ээлейт. 1885-жылы жалпы Индиялык улуттук буржуазиялык уюм болгон Индиянын улуттук конгрессинин түзүлүшү колониялык мезгилдеги Индиядагы эң маанилүү саясий окуя болгон. 20-кылымдын башында Индия улуттук конгресстин иш-аракеттерине эки багыт бөлүнүп чыккан. Булар либералдык жана радикалдык багыт болуп бөлүнүп чыккан. Булар дагы экиге бөлүнгөн. Индиянын улуттук конгресси коомдук саясий ассоциациялардын, интеллектуалдык элиталардын, юристтердин, врачтардын, журналисттердин, жогорку окуу жайынын окутуучуларынын, мамлекеттик ишканалардын кызматкерлеринин жана башка бир топ интеллигенциянын кызыкчылыгын көздөгөн. Эми жана биз башында айтып өткөндөй, Индиянын улуттук конгресси экиге бөлүнгөн. Эмне себептен экиге бөлүнгөндүгүн тактап алалы. Либералдар мыйзамдык кайра куруулар аркылуу тынчтык жолу менен акырындап көз карандысызга жетишүүнүн тарапкерлери болушкан. Ал эми радикалдар жакыр жана шаардык орто катмарлардын социалдык жактан корголбогон бөлүгүн күрөшкө тартып, улуттук боштондук кыймылга жапырт жолдорду иштеп чыгууну жакташкан. Тагыраак айтканда, радикалдар митинг жана башка радикалдуу жолдор менен көз карандысыздыкка жетүүнү көздөшсө, либералдар мыйзамдык жол менен, укуктук талаа менен көз карандысыздыкка жетүүнү көздөшкөн. Эми Индиядагы британиялык башкаруу. 20-кылымдын башында дээрлик 300 миллион калкы бар. Индияда британиялык колониялык администрация чектелүү саясий иштерге жол берүү менен автократтык башкаруудан кыйла ийкемдүү башкарууга өтө баштаган. 1919-жылы Англиялык парламент тарабынан Индияны башкаруу маселеси боюнча Монтегю Челмсфорд реформасы деп аталган мыйзам кабыл алынган. Ал мыйзам боюнча борбордук жана провинциялык мыйзам чыгаруу чогулушуна шайлоочулардын курамы каралган. Индиялыктарга вице-королдук жана провинциялардагы губернаторлордун алдында аткаруу кеңештеринен орун берилген. Индустар менен мусулмандарды каршылаштыруу максатында алчылыкты түзгөн мусулмандарга мыйзам чыгаруу палатасына көбүрөөк орун берилген. Тарыхта бир сөз бар. Орусчасы разделяй и властвуй деген. Бөлүп жар жана башкара бер деген. Ошол сыңары индиялыктарды британдар дагы мусулмандар менен индустардын ортосундагы кагылыштарды пайда кылуу максатында бул жерге мусулмандарга мыйзам чыгаруу палатасында көбүрөөк орун берилген деп жатат. Демек, индустардын гыжырын келтирет, ошондуктан бири-бирине чабыштыруу максатында ушундай иш-аракеттерге барышкан. Индия коомчулугунда төбөлдөр өлкөнү башкаруу аппаратына кирүүгө мүмкүнчүлүк алганына карабастан, англдар бүткүл бийликти, каржыны, армияны, полицияны толугу менен өз колунда кармап турушкан. Вице-королдор жана губернаторлор мыйзам чыгаруу палатасын кааласа таркатып жиберүү, алардын чечимине вето коюу, артка кайтаруу укуктарына ээ болушкан. Ошондой болсо да, реформа мыйзамдык мамлекеттүүлүктүн калыптануусунда алга карай кадам таштоо дегенди билдирген. 1920-жылы Калькутта, Бомбей, Лахор, Мадрас сыяктуу ири шаарларда коммунисттик уюмдар пайда боло баштаган. Бул коммунисттик уюмдар биз билишибиз керек. СССРде бул учурда 1925-жылдары бийлик алмашып, салыштыруу иретинде Сталин бийликке келип, өз ишмердүүлүгүн баштаган учурлар болуп эсептелет. 1925-жылы Индияда коммунисттик партия түзүлгөн, ЭКП. Бирок анын катарында биримдик болгон эмес. Натыйжада Индия коммунисттик партиясы эки фракцияга же болбосо эки тарапка бөлүнүп кеткен. Индиянын коммунисттик партиясына жана Индиянын улуттук коммунисттик партиясына бөлүнүп кетишкен. Индияда көз карандысыздык үчүн күрөш. Махатма Карамчанд Ганди. Бул
insan Indiyanın көз карандысыздыгы үчүн күрөшүндө өзгөчө орду бар. Индиянын тарыхында улуттук лидер катары белгилүү. Колониялык бийлик ээлери өзүн өзүн башкаруу укугун берүүгө канча ирет убада беришсе да, колония бермети Индияны колдон чыгаргылары келген эмес. Индия коомчулугунун мүнөзүн жумушчу табы эмес, миллиондогон дыйкандар табы аныктаган. Себеби дегенде жумушчу табы дегенде ушул жерде чечмелеп алышыбыз керек. Индия коомчулугунун жумушчу тап бул колония жүргүзүүчү британиялыктарга тааныктуу. Себеби ошолор жумушчу тапты көзөмөлдөй алышкан. Ал эми миллиондогон дыйкандарды колониялык Британия көзөмөлдөй алган эмес көбүн эсе. Анткени калктын басымдуу көпчүлүгү дыйканчылык менен тиричилик өткөрүү өлкөнүн социалдык экономикалык негизин кыштыктар түзгөн. Демек дыйкандар кыштыктарда жашаган. Ошондуктан Индияда улуттук боштондуктун негизги кыймылдаткыч күчү дыйкандар болушкан. Индиянын улуттук конгресси массалык партияга айландырууда көрүнүктүү роль ойногон Ганди болгон. Каршылык көрсөтүү кыймылынын күч колдонбоо кампаниясы 1919 жылы 6 апрелде башталган. Ганди дүкөндөрдү жаап, иш аракетти токтотууга үндөгөн. Колониялык бийликтер Пенджаб провинциясында тынч өтүп жаткан митингди атышкан, курал колдонушкан тагыраак айтканда. 1000ден ашуун адам каза болуп, 2000дей адам жарадар болгон. Бул окуя бүткүл өлкөнүн кучагына алган, нааразычылыктарды пайда кылган. Ганди тез арада Пенджабка келип, нааразычылыктын башаламан козголоонго айланып кетишине жол бербөөгө аракет кылган. Эми Индияда көз карандысыз күрөштүн экинчи бөлүгү. 1919 жылы күзүндө ошол Пенджаб провинциясында Индиянын улуттук конгрессинин съезди өткөрүлгөн. Ганди мурдагы бай тажрыйбага таянып, каршылык көрсөтүүнү күч колдонбой, тагыраак айтканда Британияга каршы чыгуунун маданияттуу түрүн, тагыраак айтканда эки этаптуу түрүн, тактикасын иштеп чыккан. Биринчи этабында колониялык бийликтин ардактуу наамдарынан, кызматтарынан баш тартуу, англис мектептеринде жана колледждеринде окууга, шайлоого жана алардын товарларын сатып алууга бойкот жарыялашкан. Ал эми экинчи этабында мамлекеттик салыктарды төлөөдөн баш тартышкан. Каршылык көрсөтүү кыймылынын экинчи жарандык баш ийбөө кампаниясы 1930 жылы апрелде башталган. Англичандык бийликтер күрөштү мыйзамсыз деп, кыймылдын лидери Ганди менен бирге кыймылдын 60 000 катышуучуларын кармаган. Армияда толкундан солдаттар элди атуудан баш тартышкан. Нааразычылык кыймылы көтөрүлүшкө айланган. 1931 жылы Индия улуттук конгрессинин жетекчилери менен вице-королдун ортосунда келишим түзүлгөн. Анда англиялык тараптар камалгандарды бошотуп, көтөрүлүшкө чыккандарды жазалоодон баш тартышкан. Демек бул жерде англичандар дагы ийкемдүү саясат жүргүзүүгө аргасыз болушкан. Конгресс жарандардын баш ийбөө кыймылын токтоткондугун жарыялаган. Ганди Индия маселесин талкуулоо үчүн Лондондо уюштурулган конференциянын тегерек столуна чакырылган. Гандинин иш аракети колониянын тушоосун барган сайын бошоңдото баштаган. 1937 жылы жаңы шайлоо системасынын негизинде борбордук жана провинциялык мыйзам чыгаруу чогулуштарына шайлоо өткөрүлгөн. Индиянын улуттук конгресси 11 провинциядан 8 орунду алып, жергиликтүү өкмөттөрдү түзгөн. Бул парламенттик тажрыйба топтоп, өлкөдөгү бийлик алууга карата ишилтилген чоң кадам эле. Индиялыктардын күрөшүн күч менен токтотууга мүмкүн эместигине көзү жетип, массалык чыгуулардын жаңы толкунунан тынчсызданган Улуу Британия өкмөтү 1946 жылы Индияга көз карандысыздыкты берүү жөнүндө чечимин жарыялады. 1947 жылы 15 августта мыйзамда эки доминион Индия Союзу жана Пакистан түзүлгөн. Демек, азыркы заманба Пакистан өлкөсү 1947 жылы 15 августтагы мыйзам боюнча өз эркиндигин
алган экен. Эми Пакистан жөнүндө кыскача берип өтөлү. Пакистан мамлекети калыптанып жатканда бир нече жылдарга созулган ич-ара кагылышуулардын жүрүшүндө Мусулман лигасы саясий бийликти колго алды. 1955-жылы уюштуруу жыйыны конституция кабыл алып, Пакистан Ислам Республикасы деп жарыялаган жана президенттик башкаруу системасы киргизилген. Өкмөттү премьер-министр башкарат. 1970-1980 жылдары маанилүү реформалар жүргүзүлгөн. Жер дыйкандарга берилген. Өнөр жайына мамлекеттик сектордун негизи түзүлүп, жеке ишкердүүлүк жана чет элдик инвестицияларды колдоого алынган. Пакистан ыйык Курандын жана ислам шариаттарына негизделип жашоого өткөн жана өлкөнүн өнүгүшүндө ислам дининин таасири чечүүчү мүнөзгө ээ. Эми Индиянын көз карандысыздыгына ээ болушу. 1949-жылы Индиянын уюштуруу жыйынын мыйзам кабыл алды. Ал январда күчүнө кирген. Мыйзам боюнча Индия республика болуп жарыяланды. Бирок Индия Британия улуттарынын ынтымак биримдигинде калган. Көз карандысыз Индия өкмөтүнүн курамына бир нече партиялардын өкүлдөрү киришкен. Индиянын биринчи премьер-министри Джавахарлал Неру мамлекеттик жана бийликтин башкаруу аппаратын жана куралдуу күчтөрүн Индис улутундагы кадрлар менен алмаштыруу керек деп эсептеген. Ошол учурда Индияда бир нече майда князьдыктар жашап, алардын Индиялык союзга кошулуусу мамлекеттик чек ара маселесине байланыштуу чечилбей турган. Ошондуктан 1947-жылы князьдыктардын ишин кароо боюнча атайын министрлик түзүлгөн. Ал саясий бийликти князьдыктардан алып, борбордук бийликке, тагыраак айтканда Индиянын борбордук бийлигине өткөрүп берген. Индия союзуна өткөрүп берген. Индиянын 1947-жылы көз карандысыздык жөнүндө мыйзамына ылайык князьдыктардын Индияга же Пакистанга кошулуусу анын өкүлдөрүнө байланыштуу болгон. 1947-жылдан 1949-жылга чейин 601 князьдыктын 555 Индияга, калганы Пакистанга кошулган. 700 князьдык доминиондун курамына административдик бирдик катары кирип, түздө-түз борбордон башкарылган. Интеграция процесси бир топ региондордо кыйынчылыктарды туудуруп, куралдуу каршылыктарды пайда алган. Алсак Хайдарабад, Джамму жана Кашмир князьдыктарында абал оор бойдон кала берген. Хайдарабад Индиянын аскерлеринин кирүүсү менен Индия союзуна кошулган. Ал эми Джамму жана Кашмир өзгөчө автономия талап кылып, алардын статусу жөнүндө маселе бир топ мезгилге чейин чечилбей кала берген. Бул райондорду талашуу Индия менен Пакистандын ортосунда согуштук чыр-чатактарга алып келген. Индустар менен мусулмандардын биримдигин жөнгө салуу максатын көздөгөн Индиянын улуттук лидери Мохаммад Карамчанд Гандинин 1948-жылы өлтүрүлүшү кандуу кагылыштардын туу чокусу болуп калды. 26-январь республика күнү деп жарыяланган. Ушул жерде белгилеп кетүүчү нерсе, азыркы заманбап Индия менен Пакистандын ортосунда талаштуу аймак катары ушул Кашмир аймагы дагы да болсо талаш аймагында согуштук тилке аймакта кала бермекчи. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү биздин темабыз бүттү. Жалпы сабакты бышыктап алсак, тагыраак айтканда, суроолор турат. 6 суроону жообун жазып, өздүк баракчама жөнөтүп коесуңар. Биринчи суроо: Индияда колония кылып турган Англия эмнени экспорт кылып турган? Өз аймагына, тагыраак айтканда Европага. 1925-жылы Индияда кандай партия түзүлгөн? Үчүнчү суроо: Индиянын улуттук конгрессин ким жетектеген? Төртүнчү суроо: Индиянын улуттук конгресси кандай бутактарга бөлүнүп кеткен? Бешинчи суроо: Пакистан канчанчы жылы түзүлгөн? Акыркы суроо: Гандинин Индиянын көз карандысыздыгы үчүн күрөшүтүрүн баянда. Индиянын көз карандысыздык күрөштөрүндө Гандинин орду кандай деген таризде. Анда эмесе
Сабакка көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Алган билимиңиздер жугумдуу болсун. Саламатта калыңыздар.